Здесь собралось где-то 180 машин. И все граждане Таджикистана, все граждане, другие граждане Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, России смело заезжают. Вот, пожалуйста, машины заезжают, их пускают, а нас не пускают. 600 тажик жараны орус-казак чегарасынан өтө албай жатканы кабарланды. Орусияга Казакстан аркылуу жөнөп бара жаткан 600гө жакын тажик жараны казак-орус чегарасынан өтө албай жатканын айтууда. Азаттыктын казак кызматы билдиргендей, ошол жерде турган адамдар чөнтөк телефонуна тарткан видеодон узун кезекте турган машиналарды көрүүгө болот. Видеону жөнөткөн кишилер Орусиянын Оренбург облусунун чегарасында Казакстандын Актобе облусу менен чектешкен тилкедеги Сакарчин эл аралык көзөмөл өткөрмө бекетинин жанында 22 апрелден бери өтө албай турушканын, орусиялык чегарачылар мунун себебин түшүндүрбөй жатканын айтып берүүдө. Кезек күтүп турган 180ден ашуун тажикстандык номурлуу жеңил машинеде жана кичи автобуста жалпысынан 600 адам, арасында балдар, аялдар жана кары картаңдар бар экени. Башка өлкөлөрдүн жарандары чек арадан эч тоскоолдуксуз өтүп жатышканы кабарланды. Алардын айтымында орусиялык чегарачылар ар бир жүргүнчүнү өз-өзүнчө бөлмөгө алып кирип текшерип, Орусияга кандай максатта баратканы тууралуу суроо берип телефон текшерип жатышат. 14 жашка чейинки балдарды жана 60тан улуу курактагыларды кезексиз өткөрүүнү убада кылышканы маалымдалды. Кезекте тургандар суткасына 10дон гана машина өткөрүлүп жатканын, өзүлөрү суудан жана там агачтан кыйнала башташканын, Тажикстандын бийлигине Орусиядагы элчиликке жардам сурап кайрылганын, бирок жооп боло электигин айтууда. Өзүлөрү орус бийлигинин мындай мамилесин Крокус-Ситидеги окуяга тажик жарандары шектелип кармалганына байланыштырып жатышат. Маалымат булак Азаттык Орг. Эмгек министрлиги Москвадагы кыргыз жаранына кенемте өндүрүүдө жардам берди. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгү кыргызстандык жаранга компенсация алууда көмөк көрсөттү деп билдирди ведомствонун басма сөз кызматы. 1984-жылы туулган А аттуу жаран ошол жылдын март айында өндүрүштүк жаракат алып, Виноградов атындагы шаардык клиникалык ооруканага жеткирилген. Өкүлчүлүктүн кийлигишүүсүнөн кийин иш берүүчү 715 000 рубль өлчөмүндө келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча компенсация төлөп берген. Мындан тышкары өкүлчүлүк тарабынан милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин алууга көмөк көрсөтүлдү. Учурда анын абалы канааттандырарлык, амбулатордук дарылануу уланууда. Маалымат булак Баракелде. Тажик тарап өз жарандарынын Россияга кирүүдө туш болгон кыйынчылыктары тууралуу тынчсыздануусун билдирди. Тажикстандын Тышкы иштер министрлигинин имаратында министрдин орун басары Садик Эмоми Россиянын элчиси Симон Григорьев менен жолугушту деп маалымдады ведомствонун басма сөз кызматы. Акыркы жумаларда тажик жарандары Россиянын мамлекеттик чегарасынан өтүүдө кыйынчылыктарга туш болуп жатканы тууралуу маселе талкууланды. Элчиге тажик тараптын массалык мүнөзгө ээ болгон Тажикстандын жарандарын Россияга киргизүүдөн баш тарткан негизсиз учурлары тууралуу тынчсыздануу тууралуу сөз козголду деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары Тажикстан менен Россиянын ар кандай багыттардагы өз ара аракеттенүүсүн бекемдөө жана кеңейтүү, алдыдагы эки тараптуу форматтагы саясий иш-чаралар тууралуу маселелер козголду. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары Тажикстандын жүздөгөн жарандары бир нече күндөн бери Казакстан менен Россиянын чегарасынан өтө албай турганын жазышкан. Маалымат булак Баракелде. Эмгек министри Россиядагы өкүлчүлүгүнө мигранттардын укугун коргоо боюнча ишти күчөтүүгө чакырды. Бүгүн 26 апрелде Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Батыровнанын Россиядагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери менен жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуунун алкагында Россияда жүргөн кыргыз жарандарынын эмгек укуктарын коргоо тиешелүү маселелер талкууланып, өкүлчүлүктүн жетекчиси Галиева ишмердүүлүк Россиядагы миграциялык кырдаал тууралуу маалымат берди. Президент Садыр Жапаров миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды көрүү жөнүндө жарлыгын аткаруу максатында министр Россиядагы кыргыз жарандарын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча ишти күчөтүүнү тапшырып, Россиянын миграциялык мыйзамдары боюнча эмгек мигранттары арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин активдештирүү зарылчылыгын билдирди. Маалымат булак Баракелде.
Астана.